Башкы прокуратура саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге карата 7 кылмыш ишин козгогондугун билдирди. Мекеменин маалыматына караганда бир кылмыш иши коррупция беренеси боюнча, 2 иш опузалап пара алуу, 4 иш кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана билип туруп пайдасыз контракт түзүү беренелеринин негизинде козголгон. 2020 жылдын декабрынан 2021 жылдын сентябрь айына чейин Кыргызстанга эл аралык уюмдардан жана ошондой эле Орусия, Кытай, Азербайжан, Казакстан мамлекеттеринен 451.560 доза вакцина келип түшкөнүнө, бекер гуманитардык жардам катары келип түшкөнүнө карабастан, ошондой эле өлкө президенти Кытай жана Орусиянын башчылары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кошумча 6 миллион дозадан ашык вакциналарды акысыз гуманитардык жардам иретинде бериле тургандыгын макулдашууна карабастан, саламаттык сактоо министри Бейшеналиев өзүнүн жеке тапшырмасы менен 2021 жылдын апрель айынан сентябрь айына чейин чет өлкөлүк менчик компаниялардан 1 миллиард 581 миллион 474 миң 315 миң сомдук ашыкча 2 миллион 460 миң доза вакцинасын негизсиз сатып алган. Учурда бул жагдайлар боюнча тергөө жүрүп жаткандыгы маалымдалды. Ал эми Алымкадыр Бейшеналиев баштаган кызмат адамдарына андан тышкары дагы 5 коррупциялык иш козголгондугу айтылды. 4 кылмыш иши анын кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана билип туруп пайдасыз контракт түзүү беренеси менен козголгон. Алар дары-дармектерди жогору баада сатып алуу жөнүндө, негизсиз кызматкерлерди Корея мамлекетине бюджеттин акчасына кызмат сапарына жиберүү жөнүндө жана Бахрейн мамлекети дары-дармектерди көзөмөлдөө системасын бекер орнотуп берүү жөнүндө меморандумга кол койгонуна карабастан, анын ордуна ошондой эле системаны Туркиянын жеке компаниясынан сатып алууга 55 миллион сом бюджеттин акчасын которгон. Бул тармакта бир нече айдан бери ызычуу болуп келгендиги маалым. Алсак 16 майда саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин орун басарлары жана айрым башкармалыктын жетекчилери министрдин кызматтан кетишин талап кылып, маалымат жыйын өткөрүшкөн. Алар Алымкадыр Бейшеналиевдин ээлеген кызматына ылайыктуулугун карап көрүүнү өтүнүп, президент жана өкмөт башчыга кайрылышкан. Бүгүн биз жөн гана ошол кишинин мамлекеттик кызматтын этикасына сыйбаган, мамлекеттик кызматка жарашпаган маселелери боюнча айтайлы, силер менен пикир бөлүшөлү дедик. Эмне деп гана интервьюлерди бербеди, эмне деп гана бирөөлөрдү шылдыңабады. Ошол шылдыңга, уятка биз калып отурабыз. Биз да чыдап отурабыз ошого. Аппарат да чыдап отурат. Айтор бир нече айдан бери бул тармакта бири кармалып, бирин каралаган чырдуу окуялар орун алып келет. Коомчулукта бул багытта кайчы пикирлер арбын. Коррупционерлер өз жазасын алыш керек, мындайча айтканда. Камалсын. Өзүнүн жазасын алыш керек да, ошончо акчаны алып, элден ошончо нерсени алып аткандан кийин. Эми кандай десек, бул алардын бар жоон ошол мамлекетке кайтартыш керек акчалардычы. Биздин Кыргызстанда саясаттарга туруксуз, кимиси күнөөлүү, кимиси ак экенин деле түшүнбөй деле калдык. Даже мындай эле простой жумушта иштесең деле, ошол жактан бир нерсесин алып, жеп алганга акыбыз жок да. Анан биз мындай карапайым адамдар ошентип бир жерде иштеп эле алып жеп алсаң, жазасын берет. А эмнеге чоңдор жазасын албаш керек, алыш керек? Ал эми министрдин камакка алынышы боюнча мамлекет башчысы Садыр Жапаров дагы пикирин билдирип, Азаттык радиосуна болгон маегинде төмөндөгүлөргө токтолгон. Эсиңиздерде болсо 2020 жылы бизнесте мамлекеттик ишканаларды текшерүүгө мораторий киргизгенбиз. Бул жылдын башынан баштап бардык министрликтерде мамлекеттик мекемелерди текшерүүгө уруксаат бергенбиз. Себеби иш кагаздарында финансылык иш жүргүзүүлөрдө мыйзам бузуулар көбөйүп кетти деген маалымат келген. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен министр Алымкадыр Бейшеналиев боюнча жакында эле башкы прокуратура финансылык мыйзам бузуулар бар экенин айтып кайрылган. Эгер чындап эле мамлекетке келтирилген зыяны болсо, мейли, ким болбосун сурагыла деген. Реабилитациялык балдар борборунун ачылышынан кийин сурайлы деп күтүп жүрүшсө керек. Кече күнү кармап кеткенин көрүп, бүгүн комиссия түзүп жибердим.
Өзім үшін білейін, қалыс қозғолғанбы, же жоқпы тақтап келіп бергіледі. Мен қалыс болушым керек. Анткени коомчулукта башкы прокурор менен министр эко бири-бирине өчөшүп калган деген пикирлерди айтып жатышпайбы. Ошол үчүн азырынча экөөнү тең бир жактуу каралуудан алыс болуп турсаңар. Тергөө жүрө берет, эч ким тоскоол болбойт. Комиссия жөн гана материалдар менен таанышып келип мага маалымат беришет. Ошондон кийин жыйынтык чыгарабыз. Белгилей кетсек, Алымкадыр Бейшеналиев Саламаттык сактоо министрлигинин башчылыгына 2021 жылы жаңы министрлер кабинетинин курамында келип, бүгүнкү күнгө чейин жетектеп келет. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Бейшеналиевдин баш коргоо чарасы алардын иши бардык инстанциялардын чыгарган жыйынтыгына жараша болору белгиленет. Эскерте кетсек, Алымкадыр Бейшеналиевдин иши териштирүү аяктагыча УКМКнын убактылуу кармоо жайына 48 саатка камакка алынган. Алишер Асанов, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.